Инсарак деген эл аралык спасательный служба бар. Бул элитный подразделение кайсы мамлекетте болбосун кырсык ошол жака ошо элита Инсарак спасательный службасы барып ошол жерге катышып ошо түзмө-түз өзүнүн жумушун аткарат. Мындай службалар аябай күчтүү мамлекеттерде бар. Мисалы айтсак, Японияда, Россияда, Турцияда жана башка мамлекеттерде. Бүгүнкү күндө ал службабыз бизде жок эле. Инсарак службасына кириш үчүн жөндөн-жөн ар каалаган мамлекет кире албайт. Бир күчтүү мамлекет ошого кепилдигин бере турган мамлекет болуш керек. Кечеки жагында биз Турцияга бардык. Турцияда өзүбүздүн коллегаларыбыз менен жолугуп, ушул суроолор менен карашканда алар толугу менен бизди колдоп, ошо Инсарак эл аралык службага силерге биз кепилдик берип, толугу менен жардам беребиз деп айтып кетишти. Ал тууралуу биз келишимди түздүк. Кудай буйрса, мына 2022-жылы ошо Инсарак службасы түзүлсө, ал служба жалпы спасательный службанын да деңгээлин кыйла бир нече уровеньге көтөрүп чыгат деп ойлоп атабыз.